Жанды кыйганга акыбыз жок туугандар. Бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Өзүн өлтүргөн, өзүнүн жанын кыйган, өзүнүн жанына кол салган өтө чоң күнөө. Акыркы күндө мына болуп аткан окуялар баарыбызды ойлонтура койбойт. Биз биринчиден дуа кылайлы, экинчиден кайсыл жерге барсак чөйрөлөрдө түшүндүрөйлү. Бул жерде мамлекеттин деңгээлинде, муфтияттын деңгээлинде аалымдар бардыгы, мектеп окуучулары, мугалимдер кам көрө турган. Баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн дегендей, биздеги мына кечеги акыркы күндөр болуп аткан окуялар жакшылыкка алып келбейт. Бул динсиздиктин кесепети. Өзү эле эмес, чоң чакыруу дагы. Эртеге болор жашоодон кичине кыйналып кетсе эле, ушундай кылып бүтүрсө болот экен да ишти деп ойлоп калбаш керек. Мурунтан сөз бар эле. Өзүн өзүнө кол салып өлтүргөн буга чочконун өлүгү, жаназа жүрбөйт дегенге чейин катып айтышчу. Албетте жаназа жүргөн чакта дагы ал мусулман. Бирок туугандар, коркутуу иретинде аалымдар, каарылар, муфти казылар жаназасына барбасын деп дагы айтат. Ошон үчүн баарыбызда бала чака бар. Баарыбыз эл журт менен элбиз. Биз сөзсүз буларга айтайлы. Шариятыбыздын карабайсызбы? Улуу максатынын бири жанды сактоо, акылды сактоо, Алла берген мал мүлктү сактоо, насылды сактоо, динди сактоо. Бул 5 шариятыбыздын максаты. Макасет шария деп коет буну. Ушул жерге кайсы нерсе зыян боло турган болсо, ошону алыш керек да. Өткөндө эле айттык эле. Биз ар бир адамдын көңүлүн көтөргөндү үйрөнөйлү. Ошо бир кыжалат болгонда, ал эгерде ыйман сабагы болуп, кыжалатчылык Алладан келет. Бул дүйнөнүн кыжалатчылыгы эмне? Ахиреттин кыжалатчылыгынан Аллахым сактасын десе, мындай жаман ишке бармак эмес. Акыркы күндөрү шайтанды азгыра турган жолдору ачылып калып атат да. Оңой азгыра турган жолдор ачылып калып атат да. Албетте бул жөндөн жөнүнө мындай кылып өрбөйт эле. Бирок шайтандын азгырыгы, жин шайтандын азгырыгы күчөйгөн. Ошон үчүн биз өзүбүз биринчиден, экинчиден элибизге, жаштарыбызга, үй бүлө бала чакабызга туура насаатты берип, туура талим тарбияны берип, Алла Тааладан келген кичине кыйынчылыкка сабырдуулук дегенди үйрөтпөсө болбойт. Кичине кыйынчылык келип калды. Азман иши жүрүшпөй калды. Эчтеке эмес. Кичине мисалы ачка калып калды. Эчтеке эмес. Бирөөдөн кичине катыгыраак сөз угуп калды. Эч нерсе эмес. Эчтеке эмес ал. Эми улуулар айтат, урушат, же достордон ылдыйөөдө сөз болот. Болбогон нерсе келип психоват этип, күчөйүп, азгырылып, өзүнө катуу кабыл алып, андай болбош керек. Биз балдарыбызга ошон үчүн көп насаат сөздөрүн, сабырдуулукту бардыгын айтышыбыз керек. Ансыз мынакей кечеги болуп аткан окуялар жакшы эмес туугандар. Жаратканымдан дуа кылайлы. Алла Таалам баарыбызды дагы, өзгөчө жаштарыбызды Аллахым сактасын мындай азгыруулардан, мындай жаман көрүнүштөрдөн, мындай жаман чакыруулардан. Мурда эми билинбейт анча-мынча болот эле го, бирок азыр эми интернет деген бале болду го. Ким гана көрбөйт. Бул сиңе берет да. Ошон үчүн айтат, аты өчкүрдү айтпай эле өчүрүш керек дейт. Жаман нерсени айтпай жок кылыш керек. Жакшы нерсени айтып таркатыш керек. Бул алтын эреже да.